Assalamu alaikum. Урматтуу замандаштарым, кесиптештерим, бир туугандарым. Ырысташ, табакташ болгондон кийин, бир тармакта иштегенден кийин бир туугандай эле көрүп калат экенсиң. Кызматка кош айтыш оңой эле, бирок көз тааныш болуп, жыты сиңишип калган инсандар менен коштошуп кетиш дайым эле оңой боло бербейт. Өзгөчө бир жумалык, бир айлык курска барганда коштошуп атканда ыйлагандарын көрүп, эмнеге деп ойлойт элем, көрсө бул бар нерсе экен, ак нерсе экен. Өзүм студент мезгилде көп алып барат элем оюнзокторду, программаларды. Ошондо бир ырым бар эле. Ар нерсенин тарыхы, баяны бар. Башталган соң аттың аягы бар деп. Түбөлүктө эч нерсе жок. Бул жашооңда түбөлүк эмес.Ээлеген кызматыңда түбөлүк эмес, кармаган байлыгыңда түбөлүк эмес. Керек болсо кечеги жубайлар бири мурдараак өтүп кетет экен, бири кийинирээк калат экен. Түбөлүк эч нерсе жок экен. Түбөлүк бир рух, түбөлүк бир ыйман, түбөлүк бул маданият. Ошон үчүн эмнеге инвестиция кылышты билиш өтө маанилүү экен. Мен тагдырыма аябай ыраазымын. Үч уктасыма түшүмө кирген эмес, кайсы бир күнү мен маданият министрлигине келип иштейм, маданият министри болом деп ойлогон эмесмин. Бул жараткандын буйругу. Ошол буйрук үчүн чексиз жаратканга шүгүр. Бул жерге келип устат ашырдым, бул жерге келип агайын ашырдым, дос ашырдым, эже кардаш ашырдым. Качан ушул жерден миссиям аткарылып кетеримди билгенде, силерге жалган магашын аябай бир оор жүктөн арылгандай болдум да. Аябай оор жүктөн арылгандай болдумдай, көңүлүм көтөрүлүп, жеңилдеп дегендей. Не себептен дегенде, бул маданият тармагынын тузу аябай оор экен. Башка бирок силер билесиңер. Айлык эң аз ушул бизде. 118 музейибиз бар. 1064 китепкана бар. 2000дей тарыхый мурастар, эстеликтер бар. Биздеги клубтардын, кинотеатрлардын саны 38. 700дей клуб бар Кыргызстан боюнча. Барсаң бардык жерде айлыкты сурайт. Айлыктар 3000, 4000, актерлорубуз 3000, 4000ден алып иштейт. Биздин тармакта иштегендер дегеле чоң айлыгы жок. Анан ушул тармакта жүрүп уйкуң деле келбей калат экен, уйкуң деле канбай калат экен. Бардыгы келет, бир өкүт менен келет, бир муктаждык менен келет, бир арман менен келет. Ушу бирдеге чечет деп келет, колуңан эчтеке келбей, анан аны узатып коюп, эмне кылам деп олтуруп, көңүлүң ошондон чөгөт экен. Бирок Кудай буйрса бир учур келет, биз маданият державасыбыз, маданиятка чоң акча бөлүнөт, чечилбейт деген маселелерди чечебиз деп ишенем. Мисалы, Италияда локдаун учурунда көрдүңөр, театрлар токтогондон улам миллиарддаган экономика зыян тартыптыр. Бизде да Кудай буйрса театрларыбыз, маданий оюнзок мекемелерибиз бирешели болот деп ишенем. Биз эми абдан кыйын учурда келдик, көрдүңүздөр. Саясий окуялар ушундай курч болуп кетти, пандемия болду, бир 130 миллиондон аша акчабызды кыркып таштады, бар акчабызды дагы бербей койду. Ушу айлык алып гана отуруп калдык. Бирок менден аябай көп сурагандар болду да, кандай иш кылып атасыз, эмне иш кылып атасыз деп. Бир эле жол бар эле, эми акча бар болсо ким эле болсо иштеп бере алат. Акча жокто бир караңгыда жол табыш өтө маанилүү экен. Ошон үчүн бир топ демилгелерди кылдык. Ошон үчүн бул бир эле менин ишим эмес. Мен жетекчи катары балким анча-мынча идеяларды айтып аттым, анча-мынча сөз кошуп аттым, анча-мынча багыт көрсөттүм. Бирок жакшы иштеп бердиңиздер. Бул жерде мына профессионалдык искусство, билим берүү боюнча башкармалык турат, сиздер менен музейдеги экспонаттарды сыртка чыгарбаш боюнча чечим кабыл алдык. Бул мындай саясий эрктик кабыл талап кылган чечим болчу да. Ошого чоң рахмат. Мына бүгүн фонограмма боюнча чечим кабыл алдык. Бул законго ылайык келе турган нерсе. Тыюу салбайлы, бирок концерт кое турган болсоң, сен ачыгын айт. Фонограмма же жандуу үн деп жазып кой. Билетиңе жазып кой, афишаңа жазып кой, анан рекламаңда чыксын, жарнамаңда ошол сөз чыксын. Ушул буйрукка азыр кол койдум. Менимче коомчулук аябай жакшы кабыл алып атат. Сиздер менен мына профессионалдык музыка боюнча стандарттарды иштеп чыктык. Жумуштуу иштеп аткан экен. Дем бердик, уюштурдук, мындай бат эле бүтүп кетти да. Эми калганы билим берүү министрлигинде. Бир топ иштер сиздер менен кылдык. Айнура Жолдошбековна отурат бул жерде. Паспорттоштору боюнча абдан жакшы иштерди кылдыңыздар.
тарихи мурастарды коргоо боюнча Чынарбек мырза экөөбүз кайсы жерге барсак урушуп талашып эле жүрдүк. Ушундай бир жакшы иштер болду. Анан кийин кино департаменти качантан бери турган кино театрларды ачуу үчүн аябай аракет кылдык. Айтчу жерде айттык. Кудайга шүгүр бул маселе чечилип калды. Театрлар кайра ачылды. Бул үчүн да бир топ иштер болду да. Анан биринчи жолу мына расмий түрдө Айнур Жылышбековнун башкармалыгы менен биргеликте 32 мекемеде Манас эпосу боюнча сабактарды өттүк. Анан региондордо сурады, бирок региондорго чыгарганга азырынча каражатыбыз жок эле, бирок бул сөз боло турган нерсе. Манаста тышкы саясатта бар экен, ички саясаттагы бар экен, Манаста экономикадагы бар экен, башкаруудагы адилеттүүлүк темасы, айтор окшогон нерселердин баардыгы бар экен да. Анан эми акча жок болсо жок дегенде билимди көтөрөлү деп актерлор менен драманын мастерлери менен сүйлөштүк. Мына жерде көрдүңүздөр, бир жумалык сабак болду региондордо. Биздин жаш актерлар алардын мастер класстарынан өттү. Бул өтө бир жакшы көрүнүш болду. Музейдегилерге билим берүү сабактары болду. Китепканадагыларга. Бул жерде эл аралык бөлүм отурабы? Эл аралык бөлүмдүн кызматкерлери. Чоң рахмат жана биздин кызматкерлерге протокол боюнча билим бериш жагын уюштурдук Тышкы иштер министрлиги менен. Ар бир эл аралык уюмдарга, элчиликтерге кат жаздык, байланыштар түзүп, инвестиция тартканга аракет кылдык. Ошо окшогон иштер аябай көп болду. Анан Манасты быйыл белгилөөнү талашты өткөздүк. Бир топ адамдардын юбилейлерин аябай жогорку деңгээлде бир тыйын кетирбей өткөздүк. Ошого улуттук маданий борборго чоң рахмат. Туризм багытында чоң иштер болду. Билинбегени менен чартердик рейстерди уюштуруш бул аябай оор иш болду. Бирок ал нерсени да кылдык. Новосибирскден жаңы каттама ачылды. Бул нерсени да кылдык. 2025 жылга чейинки программаны бекитүү боюнча токтом даярдадык. Бул нерсе дагы бүттү. Сейко менен иштеп аттык, Хелветас менен иштеп аттык. Роликтерди НКЦ менен департамент чогуу тартып атты. Цифровизацияга аттиң каражат болбой калды. Менин бир тилегим бар эле. Электронный билетирование дегенди киргизиш боюнча бул багыт иштедик эле. Анан госкаталогду кылуу боюнча тилегим бар эле. Ага дагы Кудай берсе кийинки министр иштейт деп ойлойм. Анан жакын арада бүт жанагы жазуучулар союзу бар, композиторлор союзу бар, кинематографисттер союзу бар, сүрөтчүлөр союзу бар. Ошолордун бир бюджет сметалары менен кошо мына жерде Мегакомду чакырып, Газпромду чакырып, потенциалдуу спонсорлорду чакырып туруп сүйлөшөлү деп атканмын да. Ар бирин бөлүп берип койсок, алар караса, президент менен ушул багытта сүйлөшсөк, ушуну чечели деп атканмын. Мен салык кызматы төрагасы менен сүйлөшкөнмүн. Ал ушундай иштерди кыла бергиле, биз болсо, Кудай буйруса, салыктан жеңилдик беребиз деген сөздү айткан болчу. Анан ушу маданият кызматкерлерине үй берүү жагын сүйлөшө баштадык эле. Бренд хаус макулдугун берип, ар бир үйүм бүткөндө бирден бөлмөнү маданият кызматкерлерине бекер берейин деп. Элит хаус менен, Ихлас менен ушул багытта сүйлөшүүлөрдү кылган аткан элек. Анан жерибизге бир үй салып алалы деп быйылкы өкмөттү көндүрөйүн деп аткам. Бул өтө маанилүү, анткени бизде каражат аз, айлык аз, өздөрүнүн акчасына айлык алыш өтө кыйын экен. Эми бир топ эле иштерди баштадык. Анан аз убакыт үчүн бул жакшы иштер болду. Ошого баарыңыздарга чоң рахмат. Бул жерде дагы башка структуралык түзүмдөрдүн өкүлдөрү турса, аларга да рахмат. Мына отдел кадров менен дагы сыйлыктарды быйыл башкачараак карайлы деп атканбыз. Бул жака экрандан бир күн кетеби, 2 күн кетеби ар бир талапкердин сүрөтүн көрүп, эмгектерин көз алдына өткөзөлү. Кээде мындай дело деле фамилия келип калат экен, ал фамилия чоң иш кылганы менен мен таанып алсам, көрбөгөндөн билбегенден өткөзүп эткем да. Ошон үчүн бир башкачараак кылсак деп аттык эле. Айтор кыла турган иштер абдан көп болчу. Эми бул кийинки министрдин мойнундагы аманат болот. Жаңы мына статс-секретарыбыз отурат, сизге чоң рахмат кеп кеңеш берип турганыңызга. Бул жерде жаңы зам министр келди. Мен чындыгында бул жака келгенден кийин тааныдым. Ильяс Балташев, Ильяс Алтынбекович. Сизге чоң рахмат, мындай абдан жакшы кеңештерди бердиңиз. Көп маселелерди мындай бат-бат кеңешип чечип кабыл алаттык. Самат менен го мурдатан таанышпыз. Самат мырза менен, Бектурович менен. Бул жака келгенде мен жетекчилик жаңы бир таланттарын көргөндөй болдум. Потенциал абдан чоң экен, бирок жаңы структура боюнча бизден кетиши мүмкүн экен. Мысык көлдөгү музейдеги жерди бериш маселеси болуп атат. Мамлекеттин иши муну чечиш керек, анткени 3,5 миллион
Дүниелік банк беріп атат, сервистік борбор құруп коелу. Бұл өтө маанилүү. Анан эми кемчиликтер дагы болду, сыноолор дагы болду. Мына эки ырчыбыздын кичине тентектигине да канча жооп берип калдык. Максатыбыз аларды сындырыш керек эмес эле. Аларды бир шагын сындыралы деген оюбуз жок эле. Тартипке чакырдык. Анан кийин сыйлыгын кайра алуу же болбосо бир топко чейин мамлекеттик мекемелерде концертин берүүгө мындай бөгөт коюу бул убактылуу гана маселе. Андан кийин өзүңүздөр чечесиздер. Балким жаңы министр башкача чечим кабыл алат. Анан жанагы ырчы кызыбыз дайындоо боюнча бир топ чыр болду. Кантип ушундай болуп калды, эмнеге мага мындай толук эмес же туура эмес кеңеш берилип калды деп чындыгында мындай иликтөө баштадык эле. Тиянагы боюнча чындыгында катуу чараларды көрөйүн деп атканмын. Бирок жараткан каалаган жок болуш керек. Ушу бирөөнүн шагын сындырышымды, назарын сындырышымды буга да шүгүрлөр болсун. Жакында эле мына текшерүүлөрдү жибердим эле. 30 жылдан бери отургандар бар экен. Баары бир адам бир жерде отура берсе зона комфорта, мындай мотивация болбой калат. Анан жаштарга алмаштыралы деп аттым эле. Мына коллегияда жылдагыдай өткөзбөстөн чара көрө тургандарга чара көрөлү деп атканмын. Мындай көтөрө тургандарды көтөрөлү деп атканмын. Анда да балким канча адамдардын назарын сындырышка, капалышка туура келет эле, ошону балким жараткан каалаган жок. Буга да шүгүрлөр. Эгерде бизден өтсө кечирим сурайбыз. Маданият деген бул өтө маанилүү тармак. Эң башкысы арабызда ынтымак болсун. Эми келе турган министр деле бөлөк бөтөн эмес, белгилүү драматург. Менде орун басар болуп иштеди. 93-жылы республикалык олимпиададан кыргыз адабияты боюнча мен биринчини алганмын. 94-жылы Кайрат Олжобаев биринчини алган экен. Баягы кезек менен экен да мен кеттим, эми ал келип бир жакшы министр болуп берсин. Өзүнүн ою бар экен. 30 жылдан бери кризиске белчесинен баткан маданият тармагын бир кризистен чыгарам деген ою бар экен. Жараткан жар болсун, жардам берсин. Бизден кандай гана жардам болбосун, бергенге даярбыз. Анан финансы маселесин чечкенге Нурлан Касымович абдан чоң жардам бердиңиз. Исак Жалиевич, сиз бизге мындай устат да болуп бердиңиз. Бул жерде жана Самат, Адилет деген балдар, силерге чоң рахмат. Бул жерде Дорон турат. Дорон бир тыйын албаса деле кече айтып атат, Доронду бошотуп ийиңиз, мен айтканды кылбай койду деп. Мен айттым, муну бошотпойбуз, мунун айлыгын кыскартабыз деп. Анан макул деп сүйүнүп калды, чын-чынына келгенде. Аязбек да жаңыдан келди эле, такшалып быша баштаган. Анан Айчүрөгө чоң рахмат, ушу сыпайы адамгерчилиги менен мындай келгендердин батасын алып атты. Махабатты өзүм алып келдим эле. Келгендердин баары батасын берип кетип атат. Аксакалдардын китебин басып берип атат. Бул жакта маалымат департаменти ишиңиздерге береке, реформаны чогуу кылдык. Канча адамдардын урушун уктук, депутаттардын мушун жедик, бирок аягына чыгардык. Биргеликтечи. Баягында парламент манипуляция боюнча мыйзам чыгарганда дагы бизди ортого түртүп коюшту да. Тиешебиз жок болчу. Анан силер өзүңөр демилге көтөрдүңөр, кабыл алсаңар аткарыш бизден, кабыл албасаңар андан да жакшыраак деп кутулуп кеттик. Болбосо бизди тепкилей баштаган. Колуман келишинче чоңураак чөйрөдөн силерге кысым кылышына жол берген жокмун. Канатыма калкалайын, эми аманат болду деп буга да катуу турдук. Ошон үчүн бир-эки жолу бизге сөгүш берүү аракети болду. Бирок аягына чыккан жок, анткени акыйкат биз тарапта болчу. Бирок эми баары бир жакшы мамиле, ким менен болсо жакшы мамиледе иштерге ийгилик тилей берели, алдыга жылай берели. Дагы кимдерди айтпасам кечирим сурайм. Анан негизинен ыймандуу балдар, кыздарсыңар. Кудайым колдосун, коргосун. Үйлөнө электер, Марат кошогондор батыраак үйлөнсүн. Үй жайлуу болсун. Мына кагаз иштерин жасоодо Дозоеванын менети аябай чоң болду. Далай бүтпөгөн иштерди бүтүргөнгө себеп болду да. Анан Алтын айым качан болсо менен катар отуруп жарандарды кабыл алышы өтө кыйын иш экен. Мындай өнбөс тоону доолоп келгендер аябай көп болот экен да. Же аларга жардам бере албайсың. Аларды ынандырып, көңүлүн көтөрүп кетирген менен сөзүңө турушуң керек. Ошолордун баардыгына кошо чыдап, кыйынчылыкты көтөрүп, протоколду жазып берип атты. Бул жерде биздин аудит бөлүмү абдан сабаттуу эжекебиз бар. Быйылдан баштап башкаруу аудитин да кошо алып кетели деген ой болуп атат. Ошол ишиңизге Кудай береке берсин. Сизди бир көбүрөөк жерге жиберейин дедим эле. Анткени чечкиндүү чараларды көбүрөөк көрүш керек болуп атат. Алмаштырган алмаштырып, бирок ошол бир жагы болбогонуна дагы Кудайга шүгүр. Анан бул жакта баарыңыздарга чоң рахмат. Анан советникти жаңадан алдык эле. Ак канарыктан суу агат деген бир сөз бар. Легендардуу 2-3 министр болсо ошонун бири
Акын Токтосартов кызын суранып, сиз көргөнсүз, бала кезден көргөнүңүз, билгениңиз ушул чөйрө, жардамыңызды бериңиз деп алып келдик эле. Келгенде эле бир жакшы ойлорду айткан, аларды деле аткарууга кийинкүчүлүк деп ойлойм, эгерде болот деп. Анан Санжар мырзага да чоң рахмат айтып коюңуз. Баягы жаңыдан келгенде өтө жакшы иштерди кылды. Жардам берди, Аязбекти да үйрөтүп берди. Чындыгында мыкты кадр. Анан Адилет цифровизация тармагында өзү негизи милдеттүү эмес, бул топко эле кирет, бирок өтө чоң иштерди кылды. Не тапшырма берсең, базар күнү да келип атты. Бизди ойлогондор аябай көп экен. Булар мындай мыкты команда цифровизацияны алдыда кетип атат деп. Өткөндө көрдүңүз да, жанагы социалдык өнүктүрүү министри бул жака келип менин жанымда отурду. Анан эми ал башка жерде отурат, мындай катарында, бирок эки жакта отургандай көрүнөт да. Бир убакта өзүм камераман качып аркасынан чыгып калып атпаймынбы телефон мененчи. Анан кийин Новиковдун жыйыны болуп аткан. Ошолордун баарын уюштурган силерсиңер. Алмаз дагы абдан ушу күндөрү сага мындай тилек кылдык, дуа кылдык, балаңдын өмүрү узун болсун, жакшы болуп кетти дегенде өтө кубандым. Өтө кубандым. Анан Венера дагы мындай маселелерди тарс-тарс чечип аткарып берип аттың. Кээде жумуш экен. Эгер тилим тийсе, көңүлүңөрдү оорутсам, бул жумуш боюнча гана. Бир сөз бар, бизден өтсө кечиргиле деген. Ушу кечиришип жашайлы, жумуш боюнча кат сөз боло берет, бирок адам катары мамиле такыр башкача болуш керек. Бүгүн эртең менен Кайрат Олжобаев дагы узун кат жазыптыр. Бул жакшы болду. Маданиятты билген киши, мен үмүтүм мартам, аманатты бир татыктуу өткөзүп баратабыз деп. Анан бул жактан которулабыз деп атканыңыздар дагы бар. Жолуңар ачык болсун. Балким келечекте кандай жумуштарды иштешебиз. Эгерде менин колумдан келсе, түртө турган жерге түрткөнгө аракет кылабыз, тарта турган жерге тартканга аракет кылабыз. Биз эми киндигибиз туташып калды, тагдырыбыз танапташ болуп калды. Кудайым колдосун, коргосун, жолдосун. 200 миң даражаңар бийик болсун. Маданияттын туусун бийик көтөрүп, дүйнөгө дүңгүрөтө берели. Бизден мурдагы министр Азамат Капаровичке да чоң рахмат. Чогуу иштештик. Андан да көп нерсе үйрөндүк. Чогуу чаран быйыл Эр Шаркак жылын жакшы өткөзүп алалы деген ой болду эле, пандемия болуп калды. Баягында президенттин колдоосу менен бир чоң концерт тарттык. Бул да бир жакшы иш-чара болду. Жана СНГнын жылдызы деген сыйлыкты алганда дагы биздин ордубуз абдан чоң болду. Айтор, барыңарга чоң рахмат. Музей тармагындагы иштерди Нурзат абдан жакшы кылып берип аттың. Эми бир топ иштер бар. Нурзат менен кылган негизги иштерибиздин бири ушу болду. Мурда 28 музейдин айлыгын көтөрдүк эле, туурабы? Азыр болсо 118дин баардыгын көтөрөлү деген сунуш болуп атат. Биз азыр рекомендация бердик жергиликтүү өкмөттөргө. Токтомдун долбоорун даярдадык. Ушундай бир иштер болуп атат. Эми өткөн учур өтүп кетти. Кайрадан маданияттын дүңгүрөгөн бир заманы келсин. Кино тармагында чоң бир сыйлыктарды алышты. Анан пресс-секретардын дагы ордун өзгөчө белгилеп коеюнчу. Мындай жалгыз болсо дагы оперативдүү чагылдырып, бардык жактарга чыгарып, өзгөчө сен экөөбүздүн баягы соц тармактардагы Манас күнүнө, Жазуучулар күнүнө, анан дагы кайсыл күнү эле кино күнүнө карата жана викторинабыз абдан жакшы кабыл алынды эл тарабынанчы. Айтор демилгелер болду. Барыңарга чоң рахмат. Барыңарга чоң рахмат. Эми Кайрат Олжобаев келгенден кийин баягы бул жерде кыска нуска эле тааныштырылат, андан кийин кирип отурат. Ошон үчүн мен азыр кетпейм. Указ чыккан чакты бу жерде отурушум керек. Кол кое турган нерселер бар, чече турган маселелер бар. Бирок азыр ыңгай келип турганда беймалды кылган иштин берекеси жок деп коет. Бир аздан беймал башталат, ошого чейин айтар сөзүмдү айтып, анан кийин мындай кызмат жетекчи катары коштошуп коеюн дедим. Бирок инсан катары коштошпойм. Жолубуз али көп кесилишет. Балким бир фонд түзүп, маданиятка дагы салым кошорбуз. Барыңыздарга ийгилик, береке, ийгилик, бакыт. Чоң рахмат.